Коронавирустун өлкөгө киришин алдын алуу жана республиканын аймагына жайылышына жол бербөө боюнча бардык иштер жасалууда. Эпидемиологиялык кырдаал жакшы эмес өлкөлөрдөн келгендердин ар бири термометрден өтүүдө. Бул иштер Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан бүткүл дүйнөлүк Саламаттыкты сактоо уюмунун нускамасына ылайык даярдалган иш-аракеттердин алгоритми боюнча жүргүзүлүүдө. Учурда чек арадагы бардык көзөмөл өткөрүү жайлары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Профилактикалык зарыл чаралар кабыл алынган. Бет каптар, жеке коргоочу каражаттар, респираторлор жетиштүү. 102 ата мекендик ишкана продукцияларын ЕАЭПке мүчө өлкөлөрдүн аймагына сатуусуна мүмкүнчүлүк түзгөн ишканалардын реестрине кирди. Алар негизинен айыл чарба продукциясы менен иш алып барган компаниялар. Бул өз кезегинде ата мекендик фермерлердин айыл чарба азыктарын чет өлкөгө сатууга ачылган жол. 2019-жылы барыбызга белгилүү болгондой ЕАЭП өлкөлөрү ошо ветеринардык эквиваленттикти тааныды. Ушу тааныгандан кийин бизге өзгөчө шарт түзүлдү. Бул мурда ошо экспортко чыгарып аткан, анын ичинен ошо ЕАЭП өлкөлөрүн экспортко чыгаруу. Биз бардык мамлекеттер менен макулдашып, андан кийин анан реестрге кирчү. Азыр ошол реестрге киргизүү укугу биздин мамлекеттик органдарда бар. 2018-жылы 66 ишкана кирсе, 2019-жылы кошумча 26 ишкана кирди. Ал эми быйыл эле 2020-жылы 11 ишкана дагы ушул реестрге кирди да. Бул эми көбүнчө бал, балык, эт багытындагы мал союучу жайлар, мисалы мурда Торо деп жалгыз эле кирип атса, азыр Тойбостук бар. Башка дагы заманбап ошо мал союучу жайлар пайда болду. Ошонун баары тең реестрге кирип, ошо жылдан жылга алардын саны өсүүдө. Мындан тышкары Бишкек жана Ош шаарларындагы бир ветеринардык жана бир фитосанитардык лаборатория аккредитациядан өттү. Буга чейин Кыргызстандын ветеринардык тутуму эквиваленттүү деп таанылган. Муну премьер-министр өкмөт жыйынында дагы баса белгилеген. Кыргызстандын ветеринардык системасы ээсте билесиздер, Россия мамлекетинде эт 2007-жылдан бери тыюу салынган. Муну чечтик. Мына ветеринарлардын кылган кызматы жетишкендиги ушу болду. Азыр эми биздин эт бардык өнөктөш мамлекеттерге эркин сатыла баштады. Ал боюнча дагы кийинчерээк Калыс Туратбекович маалымат берет болуш керек деп ойлойм. Чүй облусунда ири инвестициялык, туристтик жана социалдык экономикалык долбоорлор жүзөгө ашырылышы керек. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн 2019-жылдын жыйынтыгын чыгарып, 2020-жылдын планы каралган коллегиясында билдирди. Министрлер кабинетинин жетекчиси жакшы жетишкендиктер дагы, кемчиликтер дагы бар. Негизинен облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн көрсөткүчү орто экенин белгиледи. Премьердин айтымында Сары Өзөндүн бардык тармактар боюнча лидер болуу даремети жетет. Анткени жайгашкан жери, инфраструктурасы, климаты ыңгайлуу. Канча деген акча каражаттарды буруп атабыз. Финансылык акча каражаттар миллиардтаган 40 миллиард сомго чейин кредиттер тарап атат азыр. Анын ичинен Айыл банк аркылуу мына 5-6 миллиард тарап атат. РСК банк аркылуу кетип атат. Кыргыз Россия фонду аркылуу дагы шартты түзүп келатабыз азыр. Быйыл да мына 6 миллиард сом ушул айыл чарбасына деп атабыз. 6, 8, 10% чейин. Сом менен 3, 5, 7 жылга чейин берип атабыз. Эгерде биз ар бир айылда сүт боюнча дейбизби, же башка тармакта иштеген ошо айыл эмне өндүрсө, ошого шыктуу балдардан даярдап, кредитин, лизингке техникасын алып берсек, айылдагылар анан бири-бирин атаандашат, жаштар анан үйрөнөт бири-бири менен. Азыр айыл өкмөттөр отурсаңар, ойлонсоңор, менин айылымда ким бар ошондой деп. Анын да туристтик потенциалы да жогору. Анткени капчыгайлар, эс алуу жайларынын жайгашкан орду анча алыс эмес. Бирок өлкөгө келген туристтердин болгону 5% гана Чүй боорунда эс алат. ЮНЕСКО өзү эң туристтик мүмкүнчүлүгү чоң мамлекет деп бөлөт. Кыргызстан ошого кирет. Жаратылыш шарты менен да. Көлгө туристтерден 37% турист болуп барышат экен. Бишкекке 20% ошо Бишкекке келип эле кайра кетишет экен. Таласка барышат экен 12%. Чүйгө 5,1% келет. Азыр Буранадан башка Чүйдө эмне туристтик объект бар? Өжө Карашанын үстүнө чыгат, ар жакта Аларчага чыгат. Башка жок да, бу жерде Кегетиге келет, Шамшынын коктусуна кирет. А биз туристтик мүмкүнчүлүккө көңүл бөлбөй атабыз да. Бул экологияны бузбаган, адам келип эс алат, акча каражатын төлөйт, силердин кызматты алат, кайра кетет да. Кыйынчылыгы жок. Өндүрүш эмес да.
Туризм боюнча дагы азыр биз кредиттик линия ачалы деп атабыз. Ошондой объектилер салсын. Трансформация маселесин, коммуникация маселесин аким менен айыл өкмөт чечишиңер керек. 2000 киши жашаган айылда 15 киши иштесе, 15 кишинин астында 5тен киши болсо 100 киши жанынбагат да. Буга дагы быйыл ар бир райондо ошондой көңүл бөлүп, өзүнчө бир ишканаларды ачышыңар керек. Муну менен катар айыл чарбасы жагынан да лидер болуу мүмкүнчүлүгү өтө чоң. Бул багыттагы иштер дагы жетиштүү деңгээлде эмес, деди өкмөт башчы. Ушул сапардын алкагында Премьер Текстиль Транс компаниясынын иши менен таанышты. Ишкананын 3 фабрикасы бар, анда 550ден ашык адам иштейт. Ишкана кездеме, трикотаж жана токулган байпактарды өндүрүү, дүңүнөн сатуу менен адистешүүдө. Өндүрүлгөн товарлардын 90% сыртка экспорттолот. Бул компания азыр кудуретсиз абалда турган Кыргыз-Кытай кагаз фабрикасынын имаратын ижарага алып иштетүүдө. Абылгазиев аталган кагаз фабрикасына да барды. 2011-жылдан бери ишкана иштебей турат. Мунун курулушуна 18,3 миллион доллар акча каражаты кеткен. Аны азыр өкмөт төгүп жатат. Бул фабриканы ишке киргизүү, бюджеттик карыздарды кайтаруу үчүн бир нече жолу сынак жарыяланган. Бирок бир да арыз түшкөн эмес. Кудуретсиз фабриканын өндүрүш имаратын ижарага алган Текстиль Транс компаниясы мүлктүк комплексти алууга ниеттенип жатканын жана текстиль өндүрүшүн толук циклин уюштурууну пландап жатат. Премьер-министр жетекчилерге ишкананын бардык маселелерин чечүүнү өзгөчө көзөмөлгө алуу тапшырмасын берди. Аймактарды өнүктүрүү менен туристтик тармактын өнүгүшүн бөлүп кароого болбойт. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев туристтик тармакты өнүктүрүү боюнча эл аралык эксперттер менен жолугушууда билдирди. Структурой ВВП туризм занимает около 5%. Наша цель довести до 7% до 2023 года. Пока вот методика расчета, как она должна быть, что собой представляет отрасль туризма, что вносит наш бюджет, нашу общую политику развития регионов, такое хорошее понятие для нас нет. Тем более правительство не представляет развитие регионов в отрыве от сферы туризма, потому что мы понимаем, что наравне с аграрным сектором эта отрасль будет обеспечивать очень большую долю занятости населения. Если народ почувствует, что от туризма можно заработать, и неплохие деньги, сами найдут, кредитные ресурсы появятся. Самое главное, что у нас появится и слой предпринимателей, который будет работать в этой сфере. Премьер-министр жаздын башталышы менен бардык түзүмдөрдүн, эл аралык донорлор менен эксперттердин катышуусунда атамекендик туризмди өнүктүрүүнүн жолун талкуулай турган туристтик форум уюштурууну тапшырды. Айыл чарба министрлиги 2019-жылы өз демилгеси менен бир да долбоорду ишке ашырган жок. Муну биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов мекеменин 2019-жылдагы иштеринин жыйынтыгы жана 2020-жылдын милдеттери боюнча өткөрүлгөн кеңейтилген коллегияда билдирди. Министрликке караштуу ишканалар жана чарбалар бар, бирок алардан салык аз эле түшөт. Бул министрлик ал тургай өз планында жетишерлик толтура алган эмес. Мындай көрсөткүчтөн кийин биз агрардык өлкөбүз деп баса айтуу кыйын, деди Кубатбек Боронов. Муну менен катар биринчи вице-премьер-министр өкмөттүк деңгээлде чечилген милдеттерди дагы белгиледи. 2019-жылы 57%-га чейин өзүбүздүн товарлар тамак аш, суусундуктар, айыл чарба, балык азыктары боюнча 86%, курулуш материалдары боюнча 82,5% атамекендик өндүрүүчүлөрдөн алыныптыр. Кээ бир позициялар боюнча мына 86%, 82%га чейин чыктык ошол. Бул деген жанагы 40-50 миллиардтап сыртка чыгып кетип аткан акчанын ушул кээ бирөөнү биз өзүбүздүн элибиздин чөнтөгүнө калтырганга мүмкүнчүлүк алдык. Боронов фермерлер иш жүзүндө тармактык мамлекеттик орган бар экенин жана айылдардагы маселелерди чечүүгө жардам берерин сезиш үчүн иштөө принцибин түп тамырынан бери өзгөртүү жана коюлган милдеттерди аткаруу менен айыл чарба министрлигинин ишмердүүлүгүн активдештирүү тапшырмасын берди. Энергетика, өнөр жай жана жер казынасы тармактарында реформа жасалмайынча экономиканын өсүшү мүмкүн эмес. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин 2019-жылдын жыйынтыктары боюнча өткөргөн коллегиясында билдирди. Анын айтымында комитет тарабынан жасалган иштердин натыйжасы жаман эмес, бирок дагы да чече турган маселелер көп. Токен боюнча өсүш жакшы, 20,8 болду. 18,2-ни кумтөр берди, туурабы? Былтыркыга салыштырмалуу өсүшүбүз бар. Биздин план боюнча быйыл 10%га бюджетти кумтөрдөн азайтышыбыз керек өз карандыгыбызды. Бирок эми ал кумтөр менен, бирок бул жерде чыр маселелер, жер боюнча чыр маселелер,
Элдин өзүнүн түшүнүгү, ачык айкындык аларды чечкен жоксуңарбы? Бизде азыр геология боюнча разведка кылыш биздин мамлекеттин функциясын да аткарбай калдык азыр. Азыр бизди генди өзүң тап, өзүң иштет, өзүң жооп бер болуп калыптыр мамлекеттечи. Биздин саясат өзүбүз таап, анан инвесторго айтышыбыз керек. Могу жерде 10 тонна алтын бар. Ошого инвестор келиш керек. Ошо инвестор сен кандай шарт менен бересиң? Жергиликтүү бийликке, жергиликтүү элге кандай пайда болот? Жергиликтүү бюджетке, республикалык бюджетке кандай пайда болот деп мамлекет өзү стандартты бериш керек да. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, мен силерге мына коллективдин астында айтайын, өзгөргүлө. Кадамдарды мында тез-тез жасап, алдыга жылышыбыз керек. Энергетика тармагына токтолсок, жылда техникалык жана коммерциялык жоготуулар боюнча айтылат, бирок кырдаалды өзгөртүү үчүн реалдуу кадам жасалбай жатат. Деги эле экономиканын өзөгүн түзө турган энергетика, өнөр жай, жер казнасы буларды өнүктүрүүнүн жаңы баскычына чыгарууга мүмкүнчүлүк түзө турган реалдуу сунуштар жана кадамдар жетишсиз болууда, деди премьер-министр. Бизде бир гана өнөр жай боюнча концепция 3 тармактан, 2 тармак боюнча концепция жок. Эгерде биз ушул 3 тармакты жылдыра албасак, бизде экономиканын өзүнүн өзөгү жок болот. Ушул 3 тармакты жылдырышыбыз керек биз. Экономиканы сүйрөйсүзек. Элибиз өзү соодасын кылып атат, майда бизнесин кылып атат. Ачык саясат жок. Профессионалдуу түрдө иштей турган саясат болбой атат бизде. Элибиз нааразы болуп, күтүп, чарчап аткан ошо болот да. Өзгөчө жетекчилик. Мамилеңерди өзгөртүп, система кылып, системага алып келишибиз керек. Мухаммедкалый Абылгазиев өнөр жай, энергетика жана жер казнасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин жетекчилигине өкмөт тарабынан коюлган милдеттерди натыйжалуу ишке ашыруу үчүн аткаруу тартибин күчөтүү менен башкаруунун жаңы принциптерин жана механизмдерин ишке киргизүү тапшырмасын берди. Бизнес менен бийликтин ортосундагы ачык жана ак ниеттүүлүк менен сүйлөшүү экономикалык жетишкендиктин кепилдиги. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бизнести жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча кеңештин жыйынында билдирди. Өкмөт башчы экономикалык көрсөткүчтөрдү белгилеп, бизнес үчүн түзүлгөн шарттарга дагы токтолду. Тагыраагы кайра иштетүүчү ишканалар үчүн кошумча нарк салыгы боюнча 80% өлчөмүндө жеңилдиктер берилди. Аймактардагы кайрадан ачылган ишканалар үчүн салыктын 4 түрү боюнча 5 жылга бошотуу механизми киргизилди. 2019 жылы мамлекеттик сатып алууларда атамекендик компаниялардын үлүшүн 49%га чейин көбөйтүүнү шарттаган мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Мы должны поставить точку в вопросах доверия предпринимателей и инвесторов к нашей стране. Для этого будут приняты специальные меры, гарантирующие неприкосновенность частной собственности. И наше правительство будет сопровождать и контролировать работу по запуску всех крупных промышленных предприятий в стране, тем более по линии государственно-частного партнерства. Наши предприниматели, которые работают честно, открыто, должны почувствовать, что легально работать выгодно. Правительство в тесном контакте с предпринимательским сообществом должно исключить любые бюрократические проволочки при открытии и ведении бизнеса. Мы совместно должны прекратить данную практику. Гарантом служит наш президент, который всегда говорит о твердой решимости борьбы с коррупцией и беспределом со стороны правоохранительных и фискальных органов. Ошондой эле премьер ишкерликти ачууда жана аны жүргүзүүдөгү бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу керектигин кошумчалады. Анан да ири өнөр жай ишканаларын ишке киргизүү, мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагындагы ири долбоорлорду жүзөгө ашырууну баштоо боюнча жумуштарды өкмөт башчы өзү карап, жеке көзөмөлүнө алганын билдирди. Иш-чаранын соңунда жакшы натыйжаларга жетишкендиги үчүн премьер экономиканын түрдүү тармактарында иш алып барган бир катар ишкерлерге сыйлыктарды берди. Биздин саясат жумушчу ордун түзүп, социалдык проблемаларды чечип аткан адамдарды колдошубуз керек. Бизнеске бардык шарттарды түзүп бериш керек. Биздин Кыргызстан бизнес үчүн башка мамлекеттерге салыштырмалуу абдан жөнөкөй, оңой, эч кандай жанагындай кыйынчылыктар болбогон мамлекет болушубуз керек. Ошондо өнүгөбүз. Биз кичинекей мамлекеттин артыкчылыгы ошондо. Мобилдүү, тез арада чече турган механизмдер болуш керек. Мына ушунун баары мен ойлойм биздин келечегибиз, экономикабыздын, мамлекетибиздин келечеги абдан жакшы. Өтүп бараткан аптада өкмөт башчы Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүктүн коллегиясына катышты. Премьердин айтымында Жалал Абад облусу өнөр жай, энергетика жана туризм чөйрөсүндө олуттуу потенциал бар аймак. Бирок бул тармактардын өнүгүүсүнө тиешелүү деңгээлде көңүл бурулбай жатат.
Мисалы айрым жарандар өз каражаттарын салып жеринде өндүрүш ишканаларын жана жумуш орундарын түзүп жаткан инвесторлордун иштөөсүнө мүмкүнчүлүк бербей жатат. Буга болсо жергиликтүү бийлик аракет көрбөй жатат. Айыл чарбасында 2,8% өсүш Жалал Абад үчүн бул аз да. Мен ойлогом бир 4%-дын тегерегин берет деп. Ошон үчүн ошого жетели бардыгыбыз деп. Энергетика тармагынан кубансак болот. Тоо кен боюнча биринчи орундасыңар. Кум төрү бар, бирок тоо кен боюнча силер биринчи орундасыңар. ГЭС боюнча биринчи орундасыңар. Токой боюнча биринчи орундасыңар. Экинчи экономика болгонго мүмкүнчүлүк бар. Экинчи экономика деген чүйдө менен бирдей болуп иштегенге Жалал Абад областындыкы бар. Ошого бардыгыбыз аракет жасаш керек. Жана айыл өкмөттөр менен объектилерди ачуу боюнча жакшылап көңүл бөлүңүздөр. Ананда аймак айыл чарбасындагы түшүмдүн жана кирешенин көрсөткүчү боюнча Чүй областынан кийин эле экинчи орунда болуш керек болчу. Облустун жери түшүмдүү келип, климаттык шарты өтө жакшы. Бул артыкчылыктарды да колдоно билүү керек. Туризм боюнча Жалал Абад облусунда дагы өтө жай өнүгүүдө. Бул багытта жергиликтүү бийликтин жасап жаткан кадамдарын көрбөй жатам, деди Абылгазиев. Жаңы технология айыл чарбасына алып келишибиз керек. Жалал Абадта бүт шарт бар. Суунун баары Жалал Абадта да. Токтогул суусу полностью Жалал Абад менен өтөт. Буякта көк арт, дарыянын баары агып атпайбы? Ошондойлор алып барып көргөзсөңөр балдарга. Кредиттик ресурстар баары келди. Быйыл 2 миллиард сом региондорду өнүктүрүүгө. 4 миллиард сомдон ашык кумтөрдүн акчасы келет. Региондорду өнүктүрөбүз деп. Ошого мынакей аракет кылгыла, жазгыла, 2ден 3дөн өзүңөрдүн проекттерди даярдап алып баргыла. РСК банк, Айыл банк берет. Сапаттуу продукция чыгандыгын баарына бериш керек. Ошол ар бир айылда үлгү боло турган ишкер болуш керек. А муну даярдаш биздин милдетибиз. Урматтуу салык төлөөчүлөр, салык кызматы эскертет. Бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү юридикалык жактар үчүн 1 мартта, жеке жактар үчүн 1 апрелде аяктайт. Декларацияны өз убагында тапшырбагандарга айып каралган. Кеңири маалыматты 1240 номери аркылуу же салык кызматынын сайтынан алууга болот. Бул сапардын алкагында премьер Өзгөн районунун Бостон айылындагы орто мектептин ачылышына катышты. Анда Мухаммедкалый Абылгазиев учурдагы экономикалык реформалар биздин балдардын келечеги үчүн жасалууда деди. Билимдүү эл эч качан кедей, эч качан муктаждык менен жашабайт. Азыркы заманда билим гана жагы менен өнүгүүгө туура жана бир гана жол ушул экенин турмуш өзү тастыктап атат. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу жаратылыштагы жана нефти газ менен бай болбосок дагы бизде өзүбүздүн элибиз, таланттуу элибиз бар. Элибиздин ичинде ушу маданият менен билимге умтулган эл экенибизди биз ушундай көргөзүп атабыз. Биздин багытыбыз ушул. Балдарыбызга келечегине эмне керек болсо, ошонун бардыгына шарт түзүп берели деп атабыз. Балдарыбыз билимдүү болсо, балдарыбыз башка элдердин балдарына атаандаш, алардан артык болсо, бизге нефти, газдын анча деле мааниси болбойт. Ушунун баары тең сөзсүз түрдө бизге өзүнүн жыйынтыгын берет. Өкмөт башы билим берүү тармагынын өнүгүшү үчүн өкмөт тараптан жасалып жаткан иштер тууралуу айтып, билимдүү коомду түзүүдө ата-энелердин дагы ролу чоң экенин белгиледи. Мугалимдерге дагы болгон шартты түзүп берип, бүгүн быйыл мынакей бюджетибизден 30%га чейин мугалимдердин айлыгын көтөрүп бердик. Мал менен, жер менен алактуу болбойт. Мугалимдерибиз сөзсүз ошол өзүнүн көңүлүн мектептеги балдарга сабак берүү жагына бурса экен деп атабыз. Муну дагы ушул мугалимдерибиз баалайт деген ойдобуз. Азыр алды 30 миңге чейин, 35 миңге чейин айлык алып калышты. Анан экинчиси эне аталар, урматтуу эне аталар, сөзсүз түрдө ушу балдарды үйдө тарбиялаганда дагы билимге деп тарбияласаңар деп ойлойбуз.